Борборуздагы номер 98 кесиптик лицейи эл чарбасынын бардык тармактарында иштей ала турган заманбап адистерди даярдап келе жатканына быйыл туура 55 жыл болду. Мындай мааракенин урматына аталган окуу жайынын жамааты өздөрү окутуп тарбиялап, кесипке ээ кылып, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн түрдүү тармактарында калкына кызмат кылып жаткан бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу уюштурган. Алтынай, наша выпускница, она тоже очень инновационную, такую шикарную группу уже 3-й год выпускает. У нее очень успешная. Здесь особо я хочу отметить нашего Виктора Александровича. Виктор Александрович, пожалуйста. Мурдагы бүтүрүүчүлөр менен мындай жолугушуулардын негизги максаты бул тармакта иштеп жаткан лицейдин бүтүрүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуп, жарым кылымдан ашык тарых таржымалы бар белгилүү деңгээлде жаштарды кесипке даярдоо боюнча мыкты аталган кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрүн жумушка орноштурууга өбөлгө түзүү. Бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүздү чогулткандын максаты алар ошо практикага жардам бергенге, азыркы окуп аткан балдар деген биринчи күндөн баштап экскурсияга ошо предприятияларга барганга, өздөрүнүн опыту менен бөлүшкөнгө чакырып атабыз. Көп жылдан бери иштеген БГТСте, Кыргыз Телекомдо, Кыргыз Почтасы деген чоң компанияларда иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз келди. Ошолор менен кийин иш алып барганга чогулуп атабыз. Бүгүнкү окуп аткан окуучуларыбызга жардам берүү, жумушка киргизүү, стажировка ошол направленияда иштейли деп чечтик. Өткөн жылы лицейдин алдында номер 98 кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү деген коомдук бирикме түзүлгөн. Бардык муундагы бүтүрүүчүлөрдүн башын бириктирген бул уюм аркылуу бүтүрүүчүлөр менен лицей тыгыз кызматташып, каражат булактарын табууда өз ара жардам берип, лицейдин материалдык техникалык жабдууларын жакшыртып, атаандаштыкка татыктуу кесип ээлерин окутуп чыгаруу болду. Ошого карата чакырдык. Көп жылдан бери иштеген БГТСте, Кыргыз Телекомдо, Кыргыз Почтасы деген чоң компанияларда иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз келди. Ошолор менен кийин иш алып барганга чогулуп атабыз. Бүгүнкү окуп аткан окуучуларыбызга жардам берүү, жумушка киргизүү, стажировка ошол направленияда иштейли деп чечтик. Көп улуттуу калкыбыздын даштары билим алган бул кесиптик лицейде маалымат коммуналдык технологиялар тармагындагы алдыңкы тажрыйба борбору түзүлгөн. Мында маалыматтык технологиялардын, педагогикалык бай тажрыйбалардын, мыкты материалдык техникалык база менен башкаруунун заманбап стилөңдүү жаңы билим берүүчү программалар бириктирилип иш алып барылат. 3 багытта окутабыз. Сфера связи, IT, анан кардарлар менен иштөө, то есть парикмахер, визажист, оператор колл-центра, менеджер по продажам деген 3 направление менен иштейбиз. Окуу сиздерди көбүнчө орус тилине үйрөткөн ушул аймактардан келгендер кандай болушат? Аймактардан келгендерге кыргыз тилинде өтө алган мастерлерге киргизебиз. Орус тилинде көбүнчө биздин анализ боюнча биз жылын анализ кылабыз, окууга тапшыргандардын 80% Бишкек шаарынын тургундары, ошондуктан орус тилинде өтөт. Айылдан келгендерге дагы ушул жерде иштеп кала турган болсо, эгерде чет өлкөгө, Россияга кетип иштей турган болсо, кыйналбаш үчүн орус тилинде өткөнү наоборот туура деп ойлойбуз да. Алар ал жерден, например, кайра жаңыдан тил үйрөнбөй, бул жерден уже үйрөнүп кетишет. Тил үйрөнгөнү жакшы, бирок ошол үйрөнүүдө кыйынчылыктар барбы? Кыргыз тилинде берген мастер бар, кыргыз группалары да бар. Лицейде окутуу бюджеттик негизде жүргүзүлүп, жаштарды 3 багыттагы кесипке даярдайт. Окуу мөөнөтү 10 ай. Жалпысынан жумушчу топтогу кесип ээлерин даярдагандыктан окуунун көпчүлүк бөлүгү практикалык жумушка бөлүнгөн. Ошондуктан да лицейдин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуунун мааниси чоң. Окуу мөөнөтү 10 ай. Анын 7 айы биз ошол жерден окутабыз, 3 ай практикага жөнөтөбүз. Негизи кесиптик лицейлер, практика ориентированный лицейлер, то есть балдар деген биринчи күндөн баштап профессия алганга умтулушат. То есть биз рабочий профессия бергендиктен практическое обучение больше даем. Номер 98 кесиптик лицейге жылына 250-300га жакын бала окууга келет. Аларга 20га жакын мугалим мастерлер сабак берип, бүтүрүүчүлөрүн чебер кесипкөйлүккө үйрөтүшөт. Мы готовим разработчиков в течение года.
Биз бир жылдын ичинде иштеп чыгуучуларды даярдайбыз. Балдар биздин базада окуп, иштеп чыгуучу кесибине тиешелүү бардык технологиялар менен таанышат. Андан кийин практикада болушуп, иш жүзүндө окуп билгендерин көрүшөт. Ал жерден алган билимдерин бекемдешет. Жыл аягында экзамендерин тапшырып, окууларын аякташат. Бул кесипке ээ болгон балдарыбыз бүгүнкү күндө өлкөбүздүн өндүрүшүндөгү түрдүү мекемелерде гана эмгектенишпестен, чет элдик ар кандай фирмаларда, биржаларда, компанияларда ийгиликтүү иштеп жатышат. Бир сөз менен айтканда, биздин балдардын кесиби заман талабына ылайык болгондуктан дүйнө жүзү боюнча актуалдуу, жумушка орношуу жеңил, маяналарында жакшы табышат. И зарабатывать неплохие деньги. Өлкөбүздө такыр жумушсуз калбаган кесип ээлери да бар. Алар заман талабына ылайык дал ушундай кесиптик окуу жайлардан билим алып, 21-кылымдагы заманбап техникалардын тилин мыкты билген адистикке ээ болгондор. Аларды айтишниктер деп коебуз. Аябай жакшы билим алдым. Мына самый керектүү мен оюмча азыркы немелерге. Самый важный, главный базовый знанияларды ушул лицейде алдым. Азыр уже практикага кетип, уже бир жаңы компания ачылып аткан Азор KG дейт. Ошо компания уже жумушка кирип алдым. Планирую поступать в следующем году в университет, в этом году, то есть. Дальше развиваться, потому как эта специальность очень востребована на нынешнем мировом рынке. Можно устроиться хоть где угодно. Сейчас в любой стране это IT, это самый популярный, востребованный, актуальный профессия. Бүтүрчүлөргө мен айтарым, өзүңөргө ишенгиле, эч качан коркпогула. Себептен де силердин келечегиңер, силердин мындайча айтканда жашооңордун рулу силердин колуңарда. Ушул лицейде жакшы устаттар иштейт деп ойлойм. Анткени мен биякты бүтүп кеткеним менен менден кандайча айтканда мотивация алсаңар болот. Мен 47-кесиптик лицейге чейин отуруп иштейм. Бардык тармактан жумуш табууга мүмкүндүгү чоң мындай кесип ээлеринин бири Адилет Асаналиев да ушул лицейдин бүтүрүүчүсү. Кесибин сыймыктануу менен айтып, кесипке үйрөтүп окуткан мугалимдерине ыраазы. Мен ушул 98-кесиптик лицейде 16-17 жылдары окуп бүткөм. Менин устатым Александр Викторович Самятов болгон. Мен ушул мугалиме чоң таазимимди билдирем. Анткени ушул агай үчүн мен мага фундамент куюп берди десем деле болот. IT технологиялар боюнча. Ошо IT технологиялар боюнча мен көптөгөн жетишкендикке жеттим десем болот. Кыргызстанда отуруп мен Казакстандан заказ алып, Россиядан заказ алып иштеген күндөрүм деле болгон. Азыркы учурда мен 47-кесиптик лицейде өндүрүштүк окуу устаты болуп иштейм. Ар кандай мындай тренингдер болгон сайын, повышение квалификациялар болгон сайын мен мугалимдер менен кезип калганда, мугалимдер менен учурашып, айтып кандай жүрөбүз, жакшысызбы деп таанышып эметип, связь кармап турабыз. Адилет лицейдин бүтүрүүчүлөрүнө жумушка орношуунун түрлөрүн, каражат табуунун жолдорун да жашырбай ачык айтып берди. Жаш кадрлар эгер веб студияларга барып иштесе, определенный бир окладка отурат. Мисалы, ошакта веб студиянын ээлери жаш веб разработчиктерге ушундай сайттарды берет, ушуну жаса деп. Ана силерге определенный бир сумманы төлөйт да. А эгер силер мындайча айтканда фрилансер болсоңор, свободный работник деп коет, аны ошактан иштеп өзүңөр акча тапсаңар болот. Керек болсо 100 000, 150 000ге чейин тапсаңар болот. Бир айда, Это уже бул силер канчалык жакшы иштесеңер, канчалык өзүңөр аракет кылсаңар, ошончо өзүңөр көп табасыңар. Адилеттин айтуусунда жогорку окуу жайлардын бүтүрүп жумуш таппай жүргөн адистерибиздин саны арбын. Ал эми номер 98-кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү жумуш издебейт, жумуш аларды издейт. Албетте, анын айткандарынын чындыгы бар. Адегенде ушундай бюджеттик негизде окуткан кесиптик лицейлерден заман талап кылган кесипке ээ болуп, жумушка орношуп, жакшы маяна таап, анан ошол каражат менен деле каалаган билимин жогорулатса болот.